Жалал Абад областына Камбар ата 1 ГЭСинин курулушу башталды. Акылбек Жапаровдун айтуусунда азыр 4 тилди, анын ичинде IT тилин билүү зарыл болгон мезгил. Саламаттык сактоо министринин орун басарлары жамаатка тааныштырылды. Кожошов экономисттерди жана финансисттерди кесиптик майрам менен куттуктады. Байсалов Нарын областына мектеп бүтүрүүчүлөрү менен жолукту. Кытай Кыргызстандан экологиялык таза айыл чарба продукцияларын импорттоого кызыктар. Ташкентте кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкон инсандар сыйланды. Казакстандын жаңыланган конституциясы күчүнө кирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8-июнда Жалал Абад областына Камбар ата ГЭС-1 курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы башкаруу пультундагы кнопканы басып, андан кийин масштабдуу курулуштун башталышын билдирген жарылуу болду. Учурда инфраструктуранын даярдалган бөлүгү бар. 500 киловатт атка кемин аба электр чубалгысы жакын жайгашкандыктан Камбар ата 1 ГЭС электр энергиясын бөлүштүрүү схемасы боюнча эң аз чыгымга ээ болот. Республиканын калкын кыш мезгилинде энергия менен камсыздоо маселелери чечилет. Келечекте өлкөдө электр энергиясынын керектөөнүн өсүшү канааттандырылат жана Касса Минг долбоорунун алкагында экспорттук потенциалын камсыз кылынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаш лидерлер долбоорунун катышуучулары менен жолугушту. Алар менен пикир алышууда жаштарды тилдерди үйрөтүүгө, алга умтулуу билим алуу үчүн күч жүрөөгө чакырды. Белгилей кетсек, иш-чара эркин микрофон форматында өтүп, ар бир катышуучу аны кызыктырган суроолорун берди. Акылбек Жапаров ошондой эле долбоор катышуучуларына билим берүү тутумун реформалоо жана таланттуу жаштарды колдоо боюнча пландары тууралуу айтып берди. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Жетиген Бакиров Саламаттык сактоо министрлигинин борбордук аппаратына Саламаттык сактоо министринин жаңы орун басарларын тааныштырды. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин чечимине ылайык Саламаттык сактоо министринин орун басары башкы мамлекеттик санитардык врачы болуп Бүбүжан Арыкбаева, министрдин орун басарлары болуп Улан Садыков, Жаркынбек Касымбеков дайындалган. Маалыматта Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу убактылуу Жаркынбек Касымбековго жүктөлгөндүгү айтылат. Министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Арзыбек Кожошов көзөмөлдөгөн министрликтер жана ведомстволордо болуп, аларды кесиптик майрамы, финансы жана экономика кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары белгилегенде, экономисттердин жана финансисттердин күч аракетине жараша коронавирус инфекциясы пандемиясынан кийинки өлкөдөгү экономикалык абалды түзөөгө мүмкүн болду. Андан соң Арзыбек Кожошов министрлер кабинетинин атынан экономикалык блоктун министрликтин жана ведомстволордун өзгөчөлөнгөн кызматкерлерине алкыш каттарын жана ардак грамоталарды тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Нарын областына жумушчу сапарынын алкагында Нарын шаарынын жана Кочкор, Нарын райондорунун жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрү менен жолугушту. Эдил Байсалов мектеп бүтүрүүчүлөрүн келечекте мыкты кесипке ээ болуу үчүн жолугушууда бүтүрүүчүлөр өздөрүн кызыктырган суроолорун беришти. Андан соң Эдил Байсалов Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кытайдан мамлекеттик кеңештин мүчөсү тышкы иштер министри Ван И менен жолугушту. Маалыматка ылайык, жолугушуу Нур-Султан шаарында Борбордук Азия Кытай форматындагы тышкы иштер министрликтин 3-жыйынынын алкагында өтүп, министрлер Кыргыз-Кытай мамилелерин бир катар маселелерин талкуулады. Тараптар саясий кызматташуунун, Борбордук Азиядагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо боюнча өз ара аракеттенүүнүн жогорку деңгээлинде жүрүп жаткандыгын белгилешти. Ошондой эле Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди мындан ары чыңдоонун маанилүүлүгүнө өзгөчө маани беришти. Ташкент шаарында кыргыз тилин өнүктүрүүгө жана жайылтууга арналган жолугушуу болуп өттү. Маалыматка ылайык, элчиликте өткөн жолугушууга Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев, кыргыз тили коомунун президенти Раимжан Курбанов, Өзбекстандын кыргыз улуттук маданий борборунун төрагасы Рахматулла Жабаров, Өзбекстан-Кыргызстан достук коомунун директору Зухридин Исамидинов жана Өзбекстанда жашаган кыргыз диаспоранын өкүлдөрү катышты. Жыйындын алкагында Курбанов республикалык коомдун атынан кыргыз тилин үйрөнүүгө жана өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн иш-чаранын катышуучуларына ыйык тил төш белгилерин тапшырды. Казакстандын борбордук референдум комиссиясы Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча өткөн референдумдун акыркы жыйынтыгын жарыялады. Комиссиянын маалыматына караганда, добуш бергендердин 77,8 өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду колдогон. Бул сан негизинен 6-июнда жарыяланган баштапкы маалыматтар менен дал келет. Референдумдун жыйынтыгы добуш бергендердин 18,66% же 1.490.470 адам өзгөртүүгө каршы болгонун көрсөттү.